журналдары, ошол келген журналдар булар негизинен жана чет элдерде да, чет элде болгондуктан ал жактагыларга мисалы үчүн кээ бир терминдерибиз бар да, мисалы үчүн которо албайбыз. Чынбы? Мисалы үчүн социологияда дейли санжыра деген термин болушу мүмкүн. Кыргыздын термини. Уруу деген бар. Көрдүңүздөрбү? Эгер адабият жаза турган болсо, маңкурт деген термин бар да адабиятта. Билесиздер, э? Колхоз дегенди биз аябай көп колдонобуз. Антропологияда колхоз деп, себеби бир убакта союз убагында колхоздор болгон деп турган. Колхоз деген термин өзүн берип туруп, кандай болсо так ошондой жазып. Жоксо ветеринарияда тайган, топоз деген бул кыргыздарга тиешелүү терминдер. Буларды колдонуш керек да. Булар кандайдыр бир макалага бир плюстары болот. Себеби жергиликтүү мындай кызыктуу терминдерди кошуп коюш керек да. Бул эч кандай зыян болот, наоборот, бул элди кызыктырат. Анан негизги терминдер болсо буларча. Анан булардын дароо кашан ичинде кыскача түшүндүрмөсү кетиш керек. Же болбосо, эгер узун боло турган болсо, ссылка берип туруп шилтеме менен астына бериш керек. Негизги терминдер ушу бул жерде болуш керек, киришүүдө. Көрдүңүздөрбү? Анан боштук жана салым деген дагы эки бир нерсе бар. Бул дагы эле бул киришүүнүн ичинде булар деле. Бул боштук жана салым, бул gap анан puzzle. Puzzle дегенди билесиздер да. Puzzle бул жанагы оюн бар го, оюнчук. Мынтип жана бош жерлерин толтуруп бекиткен. Puzzle бар эмеспи бул? Бул ошондой эле айтылат да, puzzle деп элечи. А бирок бул бизче айтканда бул актуалдуулугу. Бул макаланын актуалдуулугу эмнеде? Кайсы жеринде жыртыгы бар, бош жери бар. Ошол кайсы бош жерди толтурат бул макалаңыз. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жер ошо актуалдуулугун көргөзөйт да. Же болбосо сен аны жазбады эле баланча, аны жазганда түкүнчө, ал боюнча бул макалалар бар да. Бирок сеники эмнеси менен кайсы жагынан алып караганда актуалдуу, ошону эң сонун жөнөкөй сүйлөмдөр менен түшүндүрүп бериш керек. Биягынан алып караганда бул актуалдуу депчи. Бул ушул бош турган, бул боштукту бул толтуруп коет. Көрдүңүздөрбү? Анан дагы бир нерсе бар, ошо макаланын салымы. Бул papers contribution деген бул макаланын салымын таза бир сүйлөм менен аябай кандай техничный жазып кетиш керек да. Ушундай бир боштук негизи көңүл бурулган эмес. Кечки бул маселеге көңүл бурган эмес. Бул маселе дайыма аттап өтүп кетишкен. Ошон үчүн бул маселени мен изилдеп туруп, ушул менен, ушул макалам менен ушул маселени жакшы изилдеп туруп мен чыгарып берем. Андан сырткары менин бул макаламдын кошкон негизги салымы мына мындай болот деп салымын дагы бир сүйлөм жетет. Бир эле сүйлөм менен берип коебуз. Көрдүңүзбү? Булар чоң келе турган түшүнүктөр да. Бул gap, жоксо боштук, салым экөө чоң келет. Биринин аркасынан экинчиси келет. Көрдүңүздөрбү? Эми колдонгон теория дегенге келдик. Муну эми булардын баары, мен айткандардын баарын силер билесиздер. Колдонуп да жүрөсүздөр. Болгону бул жакта берилиш иреттүүлүгү гана башкача болушу мүмкүн. Же болбосо берилүүнүн тартиби башкача болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мына эми колдонгон теорияга келели. Мисалы үчүн мен муну түшүндүрүш үчүн мындай сизге мисал берейин. Элира, неме басып коесуңбу? Записте. Ооба, басып койгом, запись болуп атат. Болуп атабы? Ооба, болуп атат. Мага көрүнгөн жок да, ошон үчүн мен сурап атам. Болуп атат запись. Хорошо. Бул жерде колдонгон теория дегенде мисалым өзүмдөн берейин. Учурда мен бир макала даярдап атам. Балким ал чоң эмгекте болушу мүмкүн да. Ал макаланын аты мындай да, мейкиндиктер, пространство мейкиндиктер да. Ошо мейкиндиктердин арасында мамиле бар. Бул мейкиндиктер арасындагы мамиле. Ошол мамилени азыр мен көбүрөөк изилдеп атам да, анан ошол мамиле боюнча, бирок ошол мамиле боюнчачы эң жакшы мындай сонун теорияны жазып койгон Пьер Бурдио аттуу француз антрополог, социологу, философ дагы өзү. Пьер Бурдио аябай кандай сонун ошол социалдык мейкиндик жана физикалык мейкиндик ортосундагы мамиле дегенди
теориясын аябай гана сонун түшүндүрүп бергенде узун которулган орусчага. Анан мындай да бул жерде ушул колдонгон теория дегендечи мен макаламда аны сөз айтышым керек. Эгер бул жанагы мейкиндик деген макаламды бир жерге публикацияга бере турган болсом, мен аякта белгилешим керек да, мен бул макаламды Пьер Бурдионун социалдык мейкиндик жана физикалык мейкиндик ортосундагы мамиле деп аталган концепциясы. Ошол теориясынын негизинде мен муну даярдадым деп муну ачык көргөзүшүм керек да, себеби муну эгер жок мен муну өзүм менен кылдым дей турган болсом, жосаны белгилебей койсом, эртеңки күнү мага конкреттүү түрдө сын пикир келет. Бул деген Бурдионун теориясына карап жасаган турбайсың, эмне үчүн аны биякта айткан эмессиң? Себеби билгиле, силердин макалаңыздарды жүйөткөндөн кийин албетте ошол макаланы негизинен ошол темалар жакшы билген бирөө карайт. Анан эмне үчүн Бурдион айткан эмессиң деп бул аябаганда олуттуу сын болот. Же болбосо теорияны түшүнбөй туруп эле бул макаланы жазып койдум деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн дагы бир мисал берейин. Bir жума мурун мага бир интернеттен Нидерланд өлкөсүндө бир университеттин бактылуулук деңгээлин өлчөө деген 11 чоң пункттан турган анкетасы мага келип калыптыр да. Анан кызык экен, мен отурдум дагы, отуруп турам, баарын толтурдум. Анан ар бир бетин кайрап мына сөзгө тартып алдым да, принципин тартып алдым. Эмнеге? Анткени ал жакта жанагы университетти карап көрдүм, өзү аябаганда белгилүү университет экен, ушу бактылуулукту өлчөө боюнча көп иштейт экен. Анан демек алардын мага анкетасы мага келип калган, мага жакшы да. Мен алардын образецке үлгү катары аларды алып койдум. Алып, оңдоп, түздөп, Кыргызстан менен аралаштырып, Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алуу менен кайрадан анкета түзүп туруп, ошону кайра колдонсом болот. Бирок мен кайра эртеңки күнү бул боюнча макала жаза турган болсом, сөзсүз түрдө мен баланча окуу жайдын баланча деп аталган анкетасынын негизинде мен эмпирикалык маалыматтар топтодум. Мен анкетаны ошол боюнча жүргүздүм деп мен белгилеп өтүшүм керек. Көрдүңүздөрбү? Бул эч кандай сиздерге мындай бирөөнү туураган турбай болбойт. Бул андай кабыл алынбайт. Тескерисинче, демек кайсы бир белгилүү жаңы теорияларды колдонот экен деген гана сизге плюс берет да, көрдүңүзбү? Белгилүү жаңы бир жаңылыктарды мындай карап турат экен, аларга мындай көңүл буруп, аларды мындай бир өздөштүрүүгө аракет кылат экен деген гана жакшы сизге мындай жакшы нерселерди гана берет да, позитивдер гана берет сиздерге. То есть аларга сиз тууралуу. Мен көп эле көрүп калам макалаларда. Бул макаламды Зигмунд Фрейдтин баланча деген теориясынын негизинде жаздым. Анда мында ал теорияда мындай экен деп түшүндүргөндөр болот да. Булар жөн гана мисал катары мен түшүндүрүп берип атам. Эми тамам, бизге урап кетти 1 мүнөт. Суу ичип алайынчы. Ооба, макул. Кечирим сурайм, кесиптештер. Эми адабияттардын кыскача талкууланышы. Бул ушул бөлүкчөнү макаладагы муну баарыңыздар кыласыздар. Мында эч бир талаш жок. Жана бүгүнкү менин айтайын деген, жана көбүрөөк токтойюн деген негизги бөлүкчө ушул жер да. Себеби жана биз айттык, бир макала боло турган болсо, мисалы Scopus же Web of Science-га бериле турган, ал айталы 15 бет же 20 бет, ошонун 15-20 бет боло турган болсо 4-5 бетти киришүү түзөт, киришүү 4-5 бет аябаганда чоң да. Ошол киришүү бул өзү толугу менен макаланын теориялык өзөгү болуп эсептелет. Билесиздер, киришүү өзү толугу менен макаланын теориялык өзөгү бул эсептелет. Бул талашсыз. Бирок ошонун ичинде макаланын чыныгы өзөгү бул ошол адабияттардын талкууланышы. Ошол жанагы киришүүнүн ичинде кайра дагы чыныгы өзөгүндө турган ошол адабияттардын кыскача талкууланышы бар. Негизинен Scopus жана Web of Science журналдарына келген бул адабияттардын кыскача талкууланышы, ушу киришүүдөгү. Булардын көлөмү негизинен
жарым беттен ашығырақ болса, бұл талапқа ылайық болады. Bir betке деле жақын болса керек, но бирок бұл мақалада аны өтө 2 бет 3 бетке чейин жайылыштын кереги жок. Анчалык эмне зарылчылык бар да. Жарым беттен аз болгондор деле болот, бирок эгер ошол берилген ошо айтайын адабияттарды талкуулаганда өтө мындай курч терминдерди колдонуп, аягында жакшы бири-бири менен сүзүштүрүп, кочкорлор сүзүштүргөндөйчө бири-бири менен мындай ичинен топторго жакшы бөлүп нерсе анда болсо керек да. Бирок мен үчүн идеалдуу деп айтканым ошол жарым беттен көбүрөөк болгону негизи идеалдуу болот да. Адабияттардын кыскача талкууланышы деген бөлүк. Теориялык өзүң азыр. Так. Эми бул адабияттардын кыскача талкууланышы деген бөлүкчөдө мен сан менен айтайын. Канча адабият болуш керек? Ошол сиз жазган темага эң жакын болгон. Көрүнгөндүн баары эмес, эң жакын болгон. Биринчи. Экинчиси, ошол макалага түз тиешеси болгон. Экинчи. Үчүнчүсү, эң аз 7-8 эмгек болуш керек. Эң аз 7-8 эмгек. Көрдүңүздөрбү? Эң аз. Ошондо сиз анда ошол макаланын теориялык өзөгүн бердиңиз болуп эсептелет да. Эң көп канча болуш керек дей турган болсоңуздар, мен айтам, негизи 20нын тегеретеси болсо туура болот деп айтам да. 20нын тегеретеси. 20 болгондор деле аз, бирок 20га чейин чыгарып, бирок мындай түшүнүктүү берсеңиз болот да, мындай өтө жайбай берсеңиздер болот. 20нын тегеретесинде да. Мисалы мен сиздерге бул кандайча болот дегенге мен сиздерге мисал менен түшүндүрүүгө бериң аракет кылайын. Кыргыздын тарыхында билесиздер, Енисей деген доор бар. Кыргыздар бир учурда Енисейде болушкан. Ошол Енисей доорунда кыргыздардын ишеними, дини, адаты кандай эле деген бир макала жаза турган болсом мен, анда бул ошол Енисей доорундагы кыргыздардын ишеними тууралуу маалымат берген эмне эмгек болсо мен алардын баарын карашым керек. Ал 20, 30, 40, 50 болушу мүмкүн, бирок негизгилери бар арасындачы. Конкреттүү сөз түрдө колдоnuш керек болгондор. Мен алардан карап туруп, бас мен бул жолду санап туруп, мынакей 15те чыгардым. Көрдүңүздөрбү? 15 эмгек кишинин эмгектин авторлорун жазып койдум бул жерге. Көрдүңүздөрбү? Эми ушул жерден мен мындайда бул жерде мындай дагы бир нерсе бар, албетте билесиздер, мен болгону кайталап атам азыр. Ошол жердечи мындайда бул кыргыздардын ишеними боюнча Енисей доорундагы биринчи Бартольд турат, Бартольд минтип айткан. Экинчи Раштеддин болсо минтип айткан. Жубейни тигинтип айткан. Кожобеков минтип айткан. Бичүр дей берсеңерчи, бул болбойт. Бул жанагы боламык болуп калат да. Каша болуп калат. Бул андай болбош керек. Аны жакшы билесиздер. Мен болгону, мен бул 15 эмгекти мен ичинен кайсы бир топторго бөлүшүм керек. Топко бөлүп бул хронологиялык жактан болсо болот, пикир жагынан болсо болот, же бир концепция жагынан болсо болот да. Ошого жараша өзүңүздөр бөлсөңүздөр болот. Мен мисалы үчүн карап туруп, мен биринчи Рашидаддинди, Жубейни, Бичурин, Кычанов, Алмарвази 1, 2, 3, 5-өөнү мен бир топ кылдым. Бир топко киргиздим дагы. Эмне үчүн мен ушуларды биринчи бердим? Буларды бир группа ичинде бириктирип, аны ошол жерде берген аракет кылдым. Эмне үчүн мен буларды бириктирдим? Анткени булар тарыхый булактар, билесиздер. Себеби Рашидаддин ошо Енисей доорунда жазылган эмгек бул. Тарыхый булак. 11-кылымда жазылса керек эле. Жубейни дагы ошо 13-кылымда жазылган. Бичуриндин эмгеги ал котормо. Ошону алып туруп, ошол эле бойдон которуп берген да. Демек бул Рашидаддин Жубейни менен бирдей эле мааниги. Кычановдун да Юанши деген эмгеги бул дагы ошол менен бирдей эле. Марвази дагы ошол 12-13-кылымда жашаган кишилер. Көрдүңөрбү? Тарыхый булактарды ичинен бөлүп алдым дагы, буларды бир группага түздүм. Буларды бир өзүнчө койдум. Анан ичинен буларды мен бир канча өзүнүн ыкмалары болот кайра, алар менен кайра бир балким буларды мен кандай десем бир 3
4 süylem en köp. 4 süylem. 3 süylemde men üçönü bolgonu mындай biri-birine okşoştuğun berem. Bular negizinen, misal üçün aytam da, bular negizinen oşol wagtdagı biri Kıtay yazma bulaklarından, biri Arap yazma bulaklarından gelip alar Kırgızdağın işenimi boyunca mınday malumatlardı berет. Okşoş, karşılaş, birbirine tuğra gelmegen dep çıkaram. Biroq 3 süylemden şonu bere turgan bolsa misалы. Genен jakşı. 4-cü süylöde men uşularda jыйынтыктайм. Biroq bulardın gemçiligi uşunda. Sevalar oşol doğrudun malumatı, oşol doğrudun gözü menen karagandыкtan mындай nерселерге көңүл бурушкан эмес. Dedim da bul gruppany men бүтүрүp koydum. Kalgandарын men gayra ekinci gruppany tüzem. Alar tak bular Raşidettin birinci topta olar dedi. Ekinci gruppaga men Bartolt'u, Yaxantov, Ligeti, Sabina, Hudyakov. O beşöөнү men ekinci gruppaga kirgizdim. Emne üçün bular men ekinci gruppaga kirdim? Sebebi bular tarihi bulak bolup eseptelbeyt. Tegilerden ayrılmadan turat. Birinciden. İkinciden bular negizinden çet eldikler. Oşol jana tarihi bulaktarda okugan, oşol boyunca izilдөөлөр kılgan, çet eldiklerin göz karашын men özünçe berişim gerek, top menençe özünçe berişim gerek. Алардын пикирлери кандай? Bartolt менен Yaxantovдун пикири мындай, Ligeti менен Sayvanovдуку мындай, Hudyakovдуку мындай деп туран гайра акыркы сүйлөмдө бирок булардын кемчиликтери мындай. Yoksa bular bul nerseye göңүл buruşkan emez. Yoksa bular bul nerseni atta ötüşkön. Gördünüzler mi? 3 süylem, 4 süylem. Bulut gede 5 süylem çeyin bolsa da çoğurak. Oşonda men ikinci gruppanda biri menen okşuçaktарын taap çıkıp süzüştürüp okşuçaktары bular kaçaşaklar bular da dep kep turan munda bitirdim ikinci toptu. Oşonda birinci bul topta bir 4 süylem, ikinci topta da 4-5 süylem, 9 süylem. Üçüncü top, üçüncü top bul Mokeyev, Karayev, Kocabekov, Çoroyev, Ploski. Bular kimdir? Bular Kırgızlar. Bular Kırgız tarihçiler. Bunlarda da söz berişim gerek. Anken bular uçurdağı tarihçiler. Bular albatta Kırgızların işenimi yönünde böyle oturgan bolsa, oşol vaqtda jana Marvazi, Raşidettin'di berdik. Alарды berdik. Andan keyin al boyunca pikir aytkan orus çet ökülüklerin baарын da berdik. Andan oturan bolsa dagы bir gruppany tüzdüm men, alar Kırgızlar. Alar emne pikirde. Gördüğünüzde bular da oşonda ile çoğurak 3-4 süylem, bir jıйынтыктоочу süylem, anan üçön oşoturan bolsa bolжолду bir 14-15 süylemde. Biri ketdagi anan makalanın girişindeki teoriялык özek uşun menen kalıptanat. Albatta bul aytkanдарым жаңылык эмес, bunu bilesizler men болгону эстетүү атам albatta жана eğer bunu bilgen bolsoңуздар demek en жақшы demek Skopus'ta dağı uşunda ele formatqa sizden suraydı. Dağı bir iki nesini aytışınız gerek. Akırkı jana жаңы эмгектер деп мынакей көргөздүм. Akırkı jana жаңы эмгектер деп бұл нені билдирет? Бұл мындайда, мисалы үчүн Мокеев, Андрей Мокеевдин көрүнгөн эле бир колуңарга тийген макаласын же китебин алып туруп бияка бергениңер болбойт. Жоксо Кожобеков же Чороевдин кайсы бир эле макаласын таап туруп бияка берсеңиздер негизинен болбойт булар. Алардын акыркы макалаларын беришиңиздер керек. Eğer işenimler boyunca жазган akırkı makalası mından 10 yıl burun bolsa anda oşol akırkı. Eğer 3 ay burun жазган bolsa anda oşol akırkı. Gördünüzlermi? Bulardı men belgiledim, biroq epte oşonun любой bir makalasını berdim degen bolboş gerek. Gördünüzlermi? Bul da oşo prinsipialne boluşu gerek. Akırkı makalaların, akırkı kiteplerin beriş gerek da. Sebebi bilişi mümkün. Emne üçün sen Karayev'den, Çoroev'den 2015'teki emes, 2019'da çıkan sonunun bölümde makalasını kollangan emes. Bul oluttu kataçılık. Scopus ikinci dair ayta turgan nese muşul akırkısı. Scopus jana Web of Science içindeki makalalar dedik da. Ötkönde bir okuçu suradı menden. Tuğra.
негизинен балким ошол жанагы мен жана Енисейдеги кыргыз Енисей доорунда кыргыздардын ишенимдери деген макала жаза турган болсом, ал боюнча жазгандардын баары Марвази, Рашида Тиндердин баары Скопуска чыккан эмес албетте, чынбы? Берки Бартолд тиги Савиновдорду ал чыккан эмес Скопуска. Демек анда жок чыкпасы, анда биз булар негизи маалыматты бул бизден эле беребиз, бул нормалдуу нерсе. Бирок жаңы чыккан, мисалы үчүн кийинки айтпакпы, Андрей Макеев акыркы жаңы топтогулар, учурдагылардыкычы, Кожобеков, Чурай Плоский, булардын макаласын бере турган болсок, албетте Скопустан карашыбыз керек, эмнелери бар. Бул ошо бизге тиешелүү. Эмнеси бар да, Web of Science'тан карашыбыз керек. Көрдүңүздөрбү? Плюс мындан сырткары мен болгону классикалык изилдөөчүлөр гана бердим. Бирок балким ошол жана Енисейдеги кыргыздардын ишенимдерин жаңы 2 жыл мурун башка бирөөдө жазышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Буларды дагы беришим керек. Көрдүңүздөрбү? Негизинен айтайын дегендерим ушулар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат, Бактик. Анда поделиться экраном дегенди остановить деп койсок, токтотуп койсок. Анда эмесе суроо жоопко убактың барбы, Бактик? Суроо жоопко, урматтуу катышуучулар, суроо берем дегендер болсо, колуңарды көтөрүп суроо берсеңиздер болот. Оксана Исмаилбекова кол көтөрүп атат. Бактыбек, кандай? Чоң рахмат. Аябай кызыктуу презентация болду. Мен тил жөнүндө сурайын дедим эле. Канча тилде сен же болсо кандай бермексиң, мындай сунуш бермексиң? Жаш окумуштууларга канча тилде окуп чыгыш керек ошо адабиятты талдоодо? Кайсы тилде, мисалы, орусча, кыргызчада кайсы тилде сунуш кылат элең? Мен мындай дейт болчумун да. Жанагы негизинен бул Scopus жана Web of Science'га кирген журналдар чет тилде болот ба, англис тилинде болот. Негизинен кийин бул Россияда дагы жанагы Ринц дегендер кирди, Түркиядан кирди, көбөлөгөдөн кирип атышат да, бирок англис тилиндеги макалаларды көбүрөөк колдонгону туура болот. Жана ал макалалар негизинен ушундай эле Scopus жана Web of Science'га кирген журналдарда болсо, демек аларда плюс көбүрөөк болот да. Аларга эмне үчүн бул макаланы колдондуң деген дагы суроо болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн жанагы эле тиги жанагы Енисей доорунда кыргыздардын ишеними деген макаланы мен жаза турган болсом, анан алардын баарын мисалы үчүн кечирип коюңуздар. Мен бирок эгер жалаң эле тиги БГУнун вестниги, Улуттук университеттин вестниги, Жалал Абад университетинин вестниги, ошондой эле жергиликтүү журналдардын баары менен толтурсасам, бул албетте өтүшү өтө кыйын. Алар керек болсо, то есть мындай, алар жергиликтүү тилде жазылган да. Ошон үчүн мындай жергиликтүүлөр канчалык колдонсо дагы ошончолук кайра бачта чыккан жанагы англис тилдүү болсо француз тилиндеги, немец тилиндегилерди көбүрөөк колдонуш керек. Анан жалаң эле кыргызча жазылган, жалаң эле орусча жазылган ошол журналдарга такыр эле белгисиз болгон журналдарды, жергиликтүү деңгээлдеги журналдар менен жазып коюш туура болбой калат. Рахмат. Бул жакта чаттан сурап атат Марат деген катышуучубуз. Литературный обзор, адабият тарама, адабиятты талдоо, адабият талдоосу менен теориялык алкактын айырмасы эмнеде? Теориялык алкак эмес, теориялык өзөк дедик. Бул экөө бип бир нерсе. Мен жана башында айтпадымбы, муну албетте сиздер билесиздер, бул сиздерде бар. Баарыбызда эле бар, жанагы жөнөкөй макала жазганда эле сөз түрдө биз беребиз да. Бул боюнча буга чейин кимдер иштептир, кимдер эмне жазыптыр деген беребиз. Бул ошол эле. Болгону мен алардан Scopus жана Web of Science журналдарында көлөмү канча болуш керек. Мисалы үчүн жарым беттен ашыгыраак,
bir betке жақын болса жақсы болады деді көйлемі. Ең аз 7-8 мақала болуш керек. Мақала еңбек деп мақала емес, еңбек. Ең көп мынча болуш керек. Анан içinde жанагындай өзүнүн бир логикалык бир структурасы болуш керек. Мен ошону айтып бердим жанагындай. Мен алдымдагы жанагы тарыхый булактарды өзүнчө бөлүп бердим. Андан кийин чет элдик окумуштуулар деп бердим, анан кыргыз деп бердим. Бул ошондой бир мен структурага аны мен салдым да. Аны бирок өзүңүздөр кандай туура көрүп, кандай структура салсаңыздар, ал өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Литературага обзор деген өкө бирок бир жерде гана кичинекей нюанс бар да, менин байкашымча. Литературага обзор дегенде биз көбүнчөсү мындай бири-бири менен идеялык жактан, бири-бири менен хронологиялык жактан, бири-бири менен кайсы бир концептуалдык жактан жакын болгондорду бириктирбейбиз да. Тизип эле берип коебуз. Бул изилдеген, тигил изилдеген, тигил изилдеген, тигил изилдеген. Бул жөн гана бир мүшөктүн ичине баарын сала берген сыяктуу да. Жок, биз аларды ошону салсак дагы мына орду менен коюшубуз керек да. Биринчи кайсыны беришим керек, экинчи кайсыны беришим керек, үчүнчү кайсыны беришим керек. Ошону бергенде кайсы кошо кетиши керек. Анан бул ошол структурада мен 3 топко бөлөдүм. Биринчи топ, экинчи топ, үчүнчү топ. Ошолор кандайдыр бир деңгээлде макаланын буга чейинки изилденишин эң жакшы сүрөттөп бериш керек. Бул дагылган, тигил дагылган, ал дагылган, бул дагылган деген бул болбойт. Ал жөн гана обзор деп айтыш кыйын анычы. Жөн эле жыйынды. Рахмат. Дагы бизде чаттан суроо сурап атат катышуучубуз. Айсулуу деген катышуучубуз. Ушул кеңештер менен эле жергиликтүү эле журналдарга макала жазса болот да, дейт. Эң сонун ушуну айтайын деген болчумун. Рахмат, ушул ким айтса дагы. Мындайда бул ушул биз айткан мен 3 күн 3-үнчү жолу мына өтүп атам вебинарда. Эми дагы бирок ошо менен 4 болот, ошо менен бүтүрөбүз буюрса. Бул да аябагында кысып анан 4-төнү бириктирдик да. Биз эмне үчүн болбосун сөз эле ушундай форматта макалаларын баарын жазып туруп, сөз эле Скопуска тияка бияка бериш керек эмес да. Биз өзүбүз ушундай форматка өтүшүбүз керек. Эмнеге болбосун да, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул өзүбүздөн албетте биз жалаң эле сыртты карайбыз, сыртты карап көнүп калганбыз, сыртты үлгү алып көнүп калганбыз. Анан ушуну алып туруп, өзүбүзгө ылайыкташтырып туруп, сапаттуу кылып туруп, жаңыдан журналдарга ошолорду эң эле жөнөкөй ошол эле жанагы Кыргызстандагы канча журнал бар ким билет? Менче бир 20-30 бар болуш керек. Ошолордун баары бир журналдардын баары биригип, Кыргызстандагы бир илимий журналдардын бир коому деп түзүп алып туруп, анан стандарттарын баарын коюп туруп, биз ушул боюнча алабыз десе деле болот эле да. Жок, андай деген эмнегедир жок. Мен үчүн Ринске кирген журналдарды көрдүк Кыргызстандагы. Ринс жанагында Russian Citation Index деп аталган журналдаргача дедим, бизден уже 2-3 ошондой бар. 4 бар го, даже 4 бар экен. Мен 4-өнү жазып туруп алып бардым. Алып барганда мен мурдагы эле жөнөкөй жазып койдум да. Алып барып берсем, эмне дейт, мага рецензия алып кел дейт да. Бул боюнча рецензия алып келдим. Рецензия кимден? Мен ошол теманы жакшы билген бирөөдөн. Анан бирөөгө жазып турам, чалдым, звонок эттим, ушундай деп атат, ошентсем, мага тиги балбанкасын жазып берип койбойсуңбу, мен колгоп берем деп. Жазып бердим, колгоп берип койдум. Көрдүңүздөрбү? Рейнс дегендин аты келди, бирок заты эски эле бойдон калды. Демек, кечирип койгула. Демек, анда бүгүнкү күндө Кыргызстандагы журналдардын 90%, балким 95%, 100 деп айтпайлы, алар эскиче ойлонгон журнал ээлеринин башында отурган кишилер жаңыланууга эч кандай деле бир кызыгы жок болуш керек деп ойлойм да. Рахмат. SM деген колдонуучу кол көтөрүп атат. Сурооңуз барбы? Бир нерсе айтып коеюн. Эгер сиздер кааласаңыздар, мына бул жерде менимче ар бир окуу жайдан отурасыздар, балкимчи. Өткөн сабакта да отурду. Сиздер ар бир окуу жайдан биригип, келгиле биз ушуну көтөрөбүз деп туруп, көтөрүп, бир журналды алып, жалаң ошондой форматта кабыл алсак болот. Ошолордун баарына жаңы ошондой өткөрүптүрсөк болот да. Биз болсо аларды күтүп отурабыз. Алар болсо мындайдын болушунан кабарлары жок да, уктап атышат.
Geçen. Kimden? SM деген колдонуучу Саламатсыздар, сурооңуз барбы? ооба суроо бар болчу. Анан мондайда бизде Кыргызстанда айрыкча журналдарда педагогикага тийиштелүү макалалар же болбосо башка дагы макалалар чыгат. Бирок ичин окусаң бирок 70% түшүнбөйсүң да, жанагыдай мындай баягы илимий тилде эле жазып, илимий тилге көп басым берип жатып алышат да жанагы жердечи, терминологияларгачы. Эми бул макалада сиздин көз карашыңыз боюнча, мисалы үчүн чет элдик макалаларды окуганда, мисалы жөнөкөй эле аңгыз тилдүү макалаларды окуганда бир түшүнөсүң да, мындайча айткандачы. Эми могу биздин жергиликтүү макалаларда ушундай жөнөкөй элдер түшүнө турган тилде жазуу болуш керекпи, же баары мындай түшүнө турган, же бир эле аны профессор же академиктер окуп ошолор үчүн эле багытталган бул макалачы негизи. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Марат деген агай суроо берди окшойт. Менимче аябагандай сонун суроо келди да, балким чындап мен күткөм бул суроонучу. Карасаңыздар, жанагы ушу Scopus, Web of Science'га чыккан ошонун журналдарынан чыккан макалаларды эгер окуп көрсөңүздөр, ушунчалык жөнөкөй тил менен жазылат, негизиненчи. Окуганда мына кайдымкыдай кайф аласың да, чындап эле ошондой болуп окулат. Себеби деген ушун жазганда жанагындай улам бир окушуп, улам сөздөрүн алмаштырып, улам жөнөкөйлөтүп, бир тарыхчы жазган ошо макаланы ошону педагог да түшүнүш керек. Ошону тиги социолог, антрополог баары жакшынакай сончу керек болсо, көчөдөгү көчөдөгү дейм, бир офисте иштегендер дагы эң жакшы түшүнүш керек. Анан мен өткөндө бир жолу бир мугалим эженин аябаганда күчтүү мугалим эже деп анан ошонун презентациясын угабыз дешкенинен уктум. Эженин сүйлөгү, эже тилчи экен, мындай да сүйлөгөндөрдүн барча морфологиялык талдоонун анализдерин жасаганда синтаксистик өзгөчөлүктөрүндөгү метафора, мен эмне деп атканын түшүнгөн жокмун. Мен деле өзүмдү окумуштумун деп эсептейм, мен бирок ал эжени түшүнгөн жокмун. Ал эженин сөзүн эмес, ал эженин өзүн түшүнгөн жокмун. Эмнени көргөзөйүн деп атат. Терминдерди кыйын жаттаганын ба, терминдер менен бир терминдер бири-биринин бир сүйлөмчүнө тыгып салган жакшы көрсөтөм деп атат. Жок, бул эң туура эмес түшүнүк. Эң жөнөкөй тил менен, эң жөнөкөй сөздөр менен бер. Көрдүңүздөрбү? Бул Scopus, Web of Science'га чыккан журналда макалалардын негизги талабы ошол. Жөнөкөйлүк, максималдуу жөнөкөйлүк. Бирөө бир сүйлөмдү баштайт да, кете берет, токту каяктан бүтөт билбейсиң да, эмне кереги бар? Мынчалык о сенин макалаңды окуй турган кишини кыйнап, эмне кереги бар дейм да. Көрдүңүздөрбү? Андан көрө ошону кыска нуска так, жеткиликтүү, өзүнө тарткан кылып туруп берип кой, деп түшүнүп окуган кишичи. Анан жанагы тиги экзамендеги бала кайра жаттап аткан сыяктуу кайра окусуң, эмне кереги бар да? Түшүнүк, билимдеги парадокс, контрасттар булар. Максималдуу жөнөкөйлүккө биз сөз түрдө көңүл бурушубуз керек. Мондай болот да, ушу сиздин айтканыңызга кошулам да. Анан бизде ошон үчүн жанагы журналдар, мисалы чыгып аткан жанагы жарнак же болбосо бирдеме деп ар бир университеттерин ошон үчүн окулбайт го дейм да. Себеби көп адам жанагыны баштаганда көбүн түшүнбөйт да. Анан ошон үчүн бизде жанагы мындай популярдуу болуп, баягындай элибизге мисалы үчүн бүт баардык аймактарга жайылган эмес да. Бул университетке чыкса, ошол кийин аспирант же болбосо магистр, анан ошол жерде изилдөөчүлөр гана алып окуйт, анда окубайт. Өзүнүн макаласы чыкса окуйт, же мугалимке чыкса ошонукун окуйт. Анан калгандарын жанагыдай кылып коет да. Эң кошулам да, анан сиздин пикириңизде бул балким кийинчерээк бир канча жылда, бир 2-3 жылдын ичинде бул ушул өзгөрөбү, ушундай нерсеге сиздин кандай көз карашыңыз? Да, жакшы, тиги өзгөртүштүн баары бул өзүбүздөн да, эч кимден күтпөшүбүз керек. Менден эмес дебешибиз керек да. Мынакей Элираны караңыздар. Мен онлайн университет ачам деп туруп, дароо идеяны көтөрүп, демилгеч тобун түзүп туруп баштап салды. Азыр кандай иштеп атат? Көрдүңүздөрбү? Ал эгер башка бирөөсү ойлонмакта, мен эми жанагы университет ачканды биринчи жол жобосун үйрөнөйүн, тааныш издейин, миссиядан сурайын. Жок, сразу ачам и все. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү күндө шарт ошондой. Силерде мындай аябагандай ойлонгон, аябагандай бир өтө бир чоң процесс дайым чечиштен жок. Менимче
Давай, мисалы үчүн, ушул Улуу университеттин алдында жанагында журнал ачабыз. Эмнеге болбосун? Мен 2 колдон көтөрүп кирем. Сиз давай башчы болуңуз. Мен редакциялык ичинде болсом жетет. Теориялык жактан башкарылышы болуш керек боюнча мен толук кандай кеп кеңеш бере алам. Мен дагы менден да күчтүүлөр бар Кыргызстанда. Алардын баарын чакыртып киргизип коебуз. Эмнеге болбосун? Көрдүңүзбү? Баары өзүбүздөн. Биз болгону күтүп жата беребиз. Рахмат. Азыр дагы суроо бар экен. Чаттан окуп койсом, эгер ошентип жазсак деле журналдар кесип, кыскартып салышат. Библиографияны да кесип салышат дейт. Да. Марат агайдын жанагы суроосуна жооп бербей калдым. Ошо эң туура. Эмне үчүн биз жанагындай макала жазгандачы, биз эч кимди ойлоп жазабыз да, жана жөнөкөй макала жазгандачы, жөнөкөй макаланы эч кимди ойлобойбуз. Өзүбүздүн да бир идеябыз, пикир жазып коебуз, анан аркасынан кошуп коебуз, анан чыгарып салабыз. Анын кимге кереги бар да? Эгер сен өзүң макалаңа кая деген болсоң, аны ким окуйт? Эч ким окубайт да. Мен жанагы болгону мен жанагы илимий конференцияда болгондо бар ошолорду угам да. Ошол жерден балким бир угуп туруп 10 мүнөт сүйлөсө, ошол жерден бир макаласынын, ошо докладынын негизги өзөгүн айтса, ошол жетиштүү мага. Анан бирок ошону жазгандачы жөн эле быламыктын баарын чалып туруп анан чыгарып салып атпайбы? Анан аны ким окуйт? Ал жөн гана бир чыгардыгын аты эле бар да. Ошон үчүн биз бул макала жазууну биз мындай эскирген бир оору сыяктуу карашып, муну чыгымдан чыгышыбыз керек. Жаңыланышыбыз керек. Эмнеге болбосун? Өтүшүбүз керек, жаңы форматка өтүшүбүз керек. Рахмат. Honor 9 Light деген кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Honor 9 Light. Угулуп атабы? Саламатсыздарбы? Рахмат, ушундай жаңы проектиңер үчүн дейинби, же жаңы онлайн университет үчүнбү? Мен негизи угуп эле жүрөм, бирок биринчи жолу сүйлөп атам. Агайга суроом бар эле. Агай, саламатсызбы? Сизге суроом. Мен азыр макала жазып атам да. Негизи макалаларым бар, бирок азыркы учурда бир макала жазып атам, бирок менин темама байланышкан 3 бир макала бар да. Үчөө аябай менин макалам жөнүндө сонун, менин макалам темасына ылайыктуу сонун жазышкан да. Мисалы 2 страницасы жөн эле сиз айтмакчы жыргап окуйм да, жыргап, бирок андан кете албай атамчы. Ошол эгер ону мен колдонсом плагиат болуп калат да. Аны мен өзүм тилимде жөнөкөйлөштүрүп, жалпак тилде кантип жаза алам? Себеби мен ошону эле карап туруп алдым да. Себеби менин макаламдын ичине топ дал келип атат да, ошонун жазгандарычы. Керек болсо башынан аягына чейин бул европалык бир жазуучунун эмеси, макаласы, ошондон кете албай атам. Мен буну кантип эме кыла алам? Мен себеденде мүмкүн болушунча плагиаттан узакташып, өзүмдүн тилимден, жалпак тил менен жазганга аракет кылып атам, бирок баары бир эле узакташа албай атам да. Муну мен кантсем болот? Билген бул суроочу да эле магабы жокпу билбейт экенмин, бирок менин оюм мындай да. Демек, сиз ошол дизайндеги макалаңыздын боюнча ошол боюнча жанагы 3 макаланы, ал боюнча чыккан Кыргызстандагы макаланы, Орусиядагы макала баарын окуп көрүп, анан ар биринин негизги идеяларын жазышыңыз керек да. Бул макаланын негизги идеясы бул. Мунун берген бирендин идеясы бул деп туруп мындай узун мен ошентем да. Жана бир окуганда ошону сыга жазам идеясын. Бул эмне деп аткандыр деп азыр жазып бир жарымыраак жазып коем, өзүмдүн пикирим менен, өз сөздөрүмдү жазып алам. Анан ар бирин бөлүп, аларды, буларды баарын кылып турупчу. Андан кийин ошолордун баарын окуп туруп, анан бири менен салыштырсаңызчы, сөзсүз чыгат сиз эмнени жазышыңыз керек экенин. Сиз ошол тема боюнча көбүрөөк окуңуз дагы, ар бир идеяларын чогултуп, анан аларды окуп, аларды салыштырып, бул мындай дейт, тигинде, мына бүт баарын бир жок дегенде кантип бир 10, 12, 15 эмгек болбосун, китеп болбосун. Кыргызстанда, Орусияда жазылган. Анан ошол менен журулуштургандан кийин анан
карап көрсөңүз болот да, балким жаңы идеялар чыгат. Одан ошол идеялар менен кириңиздер. Кайра жанагы 12 окуганыңыз алга теориялык өзүк болуп сизге туруп берет. Туура айттыңыз го, бирок мында бул англисче жазылган макала, бирок мен азыркы учурда англисче жазгам да, ошол жагым болбой атат да. Мисалы башка тилде жазсам, балким плагиат же болбосо бир окшоштугу балким жазуучу түшүнбөк эмес эле дейм да. Азыр мен англисчесин жаза атпайм, ошол жагынан кыйналып атам. Бирок чыны туура айтасыз, колумда бир 30, даже 40 макала бар. Мен темам боюнча, бирок менин макаламдын ичи жазышым керек болгон, менин өзүм баягы макаламдын суроосу бар го, ошол суроонун аркасынан кетем да, эмне болуптур, эмнеге мындай болуптур деген бир суроону берип аркасынан кетмекмин го. Бул кичинекей да, бул узунураак тема, сизге мен кенен талкуулаганга даярмын, бирок жанагы онлайн университетке жазыңыз WhatsApp'тан, өткөндө жана суроом бар эле, ошону талкуулайм деп айттыңар эле, талкуулай деп айтыңыз, мен сиз менен өзү сүйлөшөм. Кечиресиз, бирок мен бир аз мурун сүйлөгөн коллегабызга кошулбайм. Себеби энди макалалардын көбүнчөсү киришинде негизи баягы теориялык жактан жазыш керек да. Ошого бир аз ал жак зеригиштүүрөөк болушу мүмкүн, бирок мен Кыргызстандан, особенно кыргыз тилинде жазылган макалалар мага аябай жагат. Мен ошол жагынан өнүгүүлөр бар. Мен куттуктайм, особенно Манас университетиндеги макалалар мага аябай жагат. Туура айтайын, себеби энди алар болушунча кыргыз тилинде жазганга аракет кылышат, мага аябай жагат. Өзүмүн изилдөө аланымда, чөйрөмдө, то есть. Ошого мен куттуктайм, мен кошулбайм. Жакшы неме өнүгүүлөр бар, өзгөрүүлөр бар. Буюрса алдыда да жакшы болот деген үмүттөмүн. Коеюн, мен жана айтпадым, Кыргызстанда бир 90-95% журналдар ошо эски багытта депчи. Албетте ошо 5%-ин ошо Манас университети кирет. Себеби ал жакта мен макала жарыялап жүрөм, ал жакта таптакыр жаңы формат бар. Жаңы формат. Рахмат, Илкин агай, рахмат. Рахмат эже. Айталиева кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Айталиева. Мен суроомду бере берейин, э? Ооба. Катуураак сүйлөсөңүз. Угуп атабыз сизди. Илер угуп атасыңарбы? Ооба, угуп атабыз. Мен суроом азыркы бизге ошол түшүнүк берген агайда суроом, сиз ушул кезге чейин Scopus'тан, Web of Science'тан канча макала чыгара алдыңыз? Ошол мага кызык болуп атат да. Жакшы суроо. Сен үчүн буга чейин жанагы вебинар берген мугалим эже агайлар бар, көп элечи. Алардын үчүн 20дан 30дан чыгарган макалалары бар. Мен айтам, мен 3 эле макалам бар. 3 бар. Себеби энди бизге маалыматтар келип атат да, азыр докторлук диссертация жазыш үчүн Scopus'тан, Web of Science'тан чыгарыш керек болуп калбадыбы? Анан мындай деп айтышты да, бир макаланын баасы $1000 ашат деп айтып атышат да. Анан ушул боюнча сизде мындай бизге кандай маалымат бере аласыз деп ойлоп атам да. Бул суроону сиз өткөндөгү Максат Ынакбеков деген агайдын вебинарын угушуңуз керек эле. Ал онлайн университеттин YouTube каналында турат. Ошол жерде ошол агай эң сонун жооп берет. Мен буга чын жооп бере албайм. Себеби мен кирбей калат да. Рахмат. Максатбек агай дагы бир вебинар берет бизге. Жакында 20-июньдан кийин болот. Кулак түрүп туруңуздар. Максатбек агай дагы бир жолу акысыз вебинар бермекчи. Анда эмесе дагы бир кол көтөрүп турат Акмолдоев агай. Саламатсыздарбы? Үнүм угулуп атабы? Мен Кыялбек. Угулуп атат Кыялбек агай. Кандайсыз? Бактыбек агай, жакшы, рахмат. Бактыбек агай, чоң рахмат. Менин суроом мындай болуп атат. Web of Science-ка кирген журналда бир макалаларда киришүү бөлүмү өзүнчө, теориялык негизи өзүнчө, анан кийин адабият талдоо да өзүнчө болот да, бөлүнүпчү. Бул жерде сиз жалпысынан үчөөнү бир айтканыңызда, демек киришүүгө үчөөнү бир кылып киргизишибиз керекпи, же ар бирин өзүн бөлүп талдаган дагы оңуракпы? Бул биринчи суроом. Эгер неме болсо. Кыялбек агай, мындай деп айтайын да сизгечи. Мен бул вебинарды бергенге бир негиз катары айтат элем да.
Бул боюнча мен атайын жайкы мектептерден өтүп, ошол жактан бизде ошол кыйын ошо жанагы Web of Science журналдарына немелери ошого берген, ошол жактын жанагы эмне деп коет, журналдарды караган редакторлору, ошолордун баары сабактарын алып келгенбиз да. Аябагандай сонун өтүшкөн. Демек мен бир эмес 3-4 жол өткөн болчумун. Анан ошолордун баарында негизинен айтылган ушундай эле да, киришүү деген бөлүм бул киришүү бул өзү макаланын болжолдо 25%-ин түзөт. Бул коомдук илимдердеги макалаларда, табигый илимдерди мен айта албайм, алар башка болушу мүмкүн. Бирок коомдук илимдердин деги жазылган макалаларда макаланын 25% бул аябагандай көп. Эгер 15 боло турган болсо бет жазсаң, ошонун 4 бети болот. 4 бетинде ошонун баары бул киришүү бул өзү теориялык өзөк болуп эсептелет да, жалпысыча. Ошол жака бүт баарын чогултуп, баарын ошол жака жыясыз, ирети менен баарын бересиз да. Ал эми жанагы жерде теориялык жактан алып караганда өзөктүн дагы өзөгү деп бүгүн өткөн тема бул киришүүнүн ичинде. Бул киришүүнүн ичинде кетет. Көрдүңүзбү? Ичинде жанагы адабияттарды талдоо, ана адабияттарын анализдеп келип, талдап келип, анан алардын кемчил жактарын көргөзүш керек. Максат ошондо. Сен адабияттарды талдаганда, адабияттарга обзор бергенде, эмне үчүн ал жака беришиң? Ал биринчи максат, мен бул макаланы жаздым, жана бул макала боюнча жазылган, буга чейинки кайсы негизги эмгектер бар болсо, аларды дагы билем, мынакей көргөздүм. Бул биринчи ошол, көргөздүм мынакей. Жана ошол экинчи максат, ошол алардан сеникинин айырмасы эмне, ошону көргөзүшүңүз керек. Алардын кемчил тарабы эмнеде? Сиздин макалаңыздын жазууңузга себеп болгон. Ошону көргөзүп беришиңиз керек. Теориялык өзөк ошол жер ичинен. А бирок жалпы киришүү бул өзү теориялык өзөк болуп эсептелет. Рахмат агай. Кээ бирлери мындай кечиресиз. Бериңиз. Сунуш бар экен агай. Бул киришүү бул жакты негизги жумуштан кийин көрсөтсө деле болот депчи. Биринчи өзүңүн тиги аргументти коюп туруп, анан аягында ушул форматта жерин алмаштырып койсок кандай болот? Киришүү менен талдоолорду биздин негизги жумуштан кийин койсок деген. Жок, болбойт. Андай болбойт. Мен жана айтпадым, introduction деген часть, бул негизи бул аябагандай чоң болот. Мына биякта азыр отурат, башка дайыма чыгарып жүргөн окумуштар отурат, мен көрүп турам. Алар деле айтат. Аргументти бергенден кийин мен негизи аргументтен кийин берсе болсо керек, бирок негизи аргументке чейин жанагы адабияттар талдоон жүргүзүп келип туруп, мына булар изилдеген, булар мындай алган, бирок булардын кемчилиги булардын кемчилиги мындай деп келип туруп, ошол себептен менин бул макалам ушул жерден момундай аргументти айтат деп анан кетет дагы, андан кийинкисинде анан жана методологиялар кетет. Рахмат. Чаттан окуп койсом суроолорду. Назгүл Айылчиева сурап атат. Рецензентти сөзсүз жаздыруу керекпи? Рецензияны жок, бул Scopus Web of Science деген журналдын бирөө дагы сурабайт. Андай жок. Дагы чаттан окуп коеюн. Динара Кочкорова. 5%га кирген Кыргызстандагы кайсы журналдарды айтат элеңиз? Мен тиги негизинен эгер кыргыз тилинде жаза турган болсом макаламды, же түрк тилинде жаза турган болсом эки тилде, анда мен негизинен ошо кыргыз-түрк манасында өзүм иштеген окуу жайдагы журналга берем да. Анан ал жакта өзүнүн форматы бар. Ошону сунуш кылам мен силерге делечи. Анан бирок ушундай талабы күчтүү. Мен акты иштесем да мекин кээде кабыл албай коет. Бул өтө нормалдуу көрүнүш. Биздикилерде макала санын көбөйтүү деген проблема турат дейт. Кыргызстанда дейт да.
изилдөөчүлөрдө дейт. Макала санын көбөйтүү деген проблема турат изилдөөчүлөрдөн дейт. Макала санын көбөйтүү мен түшүнгөн жокмун, не деген? Ошо түшүнүксүз болуп калыптыр. SM деген жазып атат, кошумча дагы булактардан карасаңыздар, ошондо пикирлер келет дейт. Дагы сурооңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Айгүл Исмаил сурап атат, кол көтөрүп атат. Кол көтөргөндөр болсо сурай бериңиздер. Саламатсыздарбы? Үнүм угулуп атабы? Ооба, угулуп атат, сүйлөй бериңиз. Эң жакшы демилген башталыштар, аябай чоң деңгээлдеги ыраазычылык билдирем. Анан мен эми эле биринчи жолу катышып, бүгүн сиздердин эфириңиздерден көп маалымат алдым. Мен бүгүнкү күндө Россияда эл аралык окуу жайда окуп жатам. Анан ушул агай сиз айтып аткан сайттар боюнча биздеги окуу жай өзүнчө сайт түзүп чыкканда, ошол сайттын негизиндечи. Анан мен сиздерге сунуш катары айтайын деп чыктым эле. Биз ошол сайттан urfuscopes.ru деп ошол Scopestун эрежелерине таянып өзүнчө бир сайт ачылган. Ал сайтта болсо биз ошол эл аралык деңгээлдеги анан өзүбүздүн окуу жайдагы мугалимдердин илимий иштерини таба алабыз да. Анан ошого негизделип, ошол магистрлер, аспиранттар илимий иштерин жазып атат. Мисалы мен деле өзүм ошол сайт аркылуу бир топ маалыматтарды алып, мына бүгүнкү күндө аспирантураны, магистратураны бүтүп атам да, ошонун негизинде көп маалыматтарды мындай топтой алдым. Анан ушундай азыр карап отуруп, бизде дагы Кыргызстанда бир топ мындай илимий иштер жазылып калыптыр. Сиз өзүңүз дагы айтып атасыз, 3 макаламды ошого жайгаштырдым деп. Өзүнчө ушундай сайт түзүп чыгайык деп мындай пландап атасыздарбы? Мага ушул аябай кызык болуп атат. Анан ушундай ой пикирлериңиздер болсо, мисалы бул жактагы кыргыз студенттер дагы бир топ ошондой илимий иштерини жүктөп атат ошол сайттарга. Анан ушулар менен дагы мындай жакындан иштешип көрсөңүздөр деген мындай сунуш пикирди айтайын дегем. Айгүл, рахмат сунушуңузга. Жанагы сиз айткан сайттын ссылкасын бул чатка жазып койсоңуз, баарыбыз көрөлү, элдер дагы көрсүн. Кирип алып эмне болгон сайт экенин таанышалы. Бул биринчиден. Экинчиден биз сунушубуз ушул болуп атат. Эмне үчүн мен жанагы биринчи вебинар бергенде, экинчи бергенде, үчүнчү бергенде 70-80ге чейин чыгып аткан, бүгүн да 50ге жакын экен. Демек, кайсы бир деңгээлде бул жанагындай жаңы форматтагы журналдар, жаңы форматтагы макалаларды чыгарган журналдарга талаптын чындап эле бар экенин көргөзөт да. Бир аз мурун эле Марат деген агай айтты, эмне үчүн биз өзүбүздүкүн чыгарбайбыз деп айтты. Айсулуу деген эже айтты, эмне үчүн өзүбүздүкү болбош керек депчи. Мына сиз айтып атасыз, билет экенсиз бул иштердин баарын. Дагы команда түзөлү, уюшалы, түзүп баштайлы, эмнеге болбосун. Сиз ошол жакта билгендериңиздин баарын айтып бересиз, биз билгенибизди дагы кошулат дегендей. Эле тама-тама көл болот дегендей эле кылсак болот, эмнеге болбосун. Кандай сунуш болсо да чогуу эчкимге даяр болушубуз керек, командалык дух менен. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Акыркы суроону алсак, же комментарий болсо деле азыр чатка жазып атышат. Ырыс Сагынбек жазып атат. Жарык көргөн макалага балдар берилет эмеспи? Бирок Казакстандын вестниктерине бал берилбейт. Ушул боюнча пикириңизди айтып койсоңуз. Казакстандын вестниктери, Кыргызстандын вестниктери баары бирдей деңгээлдеги жөнөкөй катардагы журналдар, катардагы жазылган макалалар. Эгер ошол журналдардын эч бири өзүнүн деңгээлин, сапатын жогорулатып, форматын толугу менен жаңылап, кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн жергиликтүү кызыкчылыктарын дагы ошого кошуп, жаңы бир формат иштеп чыгып, ошонун менен макалалардын баарын кабыл алып, стабилдүү кабыл алып, жаз, күз, жай кабыл алып, сапаттуу чыгарып, эл аралык деңгээлге чыгып, ошондон кийин Scopes, Web of Science-ка каттала турган болсо, албетте аларга бал берилет. Ал эми
Вестник дегендер азыр жеке эле Казакстанда эмес, жеке эле Кыргызстанда эмес, бүт СНГда бар азыр. Баягы вестниктердин бүгүндө дагы да жашап атышыда. Мисалы үчүн Кыргыз-Түркмөнстан университетинде эгер Scopus жана Web of Science'га чыккан макалаңыз боло турган болсо, көлөмдүү акчалай дагы сыйлыктар бар. Көрдүңүздөрбү? Биз ошого өтүшүбүз керек. Бирок өкмөттүн абалы ушундай, менимче дагы көп бар болушу керек. Бирок биз аны күтпөй эле баштай бериш керек деп ойлойм да. Рахмат. Суроо берем деп Перизат кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Перизат. Саламатсыздарбы? Бакытбек агай, сизге рахмат. Бүгүнкү вебинарды уюшканыңыз үчүн аябай кызыктуу болуп атат. Мен суроо берейин деп аткам. Мына Scopus Web of Science'дарга 5 соавторство кылып жөнөткөнбүз да. Бирок вактан бизге 3-өөгө эле уруксат берип, балды журнал эсептелет деп атат. Буга сиз кандай карайсыз? Жок. Соавторство 5-өө болуп кетип атса. Соавторство дегенче бул аябаганда туура. Бул Scopus Web of Science'га кирген журналдарга чыккан макалада соавторство деген аябагандай сонда керек. Себеби жана канча сапаттуу макала жазыш үчүн 2 киши, 3 кишинин бириккен аябагандай сонун болот. Мисалы үчүн, белким биздин вакытты билбейм, кайсы бир деңгээлде анда күнөөлөсөк деле болот. Демек анда Scopus менен Web of Science'га чыккан журналдардын сапатын, негизги бир өзгөчөлүктөрүн алар жакшы түшүнө элек болсо керек. Болбосо, мисалы үчүн, азыр жанагы Nature деген бир журнал бар, Science деген журналдар бар да. Ошолорго соавторствосын карасаңыздар, айтайынбы канча болот? 100 киши болот. 100 киши, көрдүңүзбү? 100 киши. Бирок ошол жерге макаланы чыгарыш бул тирөөнүн эле мезеп коет, өлүмү деп айтабы. Өтө мүмкүн эмес сыяктуу да, өтө мүмкүн эмес сыяктуу. Аякта деген, мисалы үчүн, тарыхый бир эстелик жөнүндө чыга турган болсо, тарыхый эстеликтен археологиялык жактан иштеген археологдор болуш керек кошо. Ошонун бир таштарын эзип алып, жанагы ДНК-сын чыгарыш үчүн генетиктер иштеши керек бул жакта. Ошол боюнча иштеген тарыхчылар болуш керек. Болуп көрдүңүздөрбү? Аябагандай чоң команда менен бирип туруп анан бул макаланы жазышат да, 100 кишилик. Мына биздин Кыргыз-Түркмөнстан университетинен бир агайдын Science-ге дагы, Nature-ге дагы бирден макалалары чыкты. Ал жакта бирөөндө 53 киши экен. Соавторстводо 53, аякта консорциум деп коет да, консорциумда негизги бир 3-4 автор турат, анан жанында тиги линкти бассаң ошончолук соавторство бул жакшы. Анан эми вактын 3 кишиден аз көп болгон болбойт деген мен биле албайт экенмин. Демек бул жаңы формат Кыргызстанга жаңы келип атат, анан ал келгенде эле шагы эле ар биринин баасы мээсине кирип калбайт да, келишине да көп убакыт барат. Рахмат. Бул жакта суроо сурап атышат чатта. Рахмат. Чаттан окуп койсом, Динара Кочкорова. Манас университетинин журналына кандай бал берилет билбейм. Бирок импакт фактору жогору эмес деген маалыматты уккан жайым бар. Бул жөнүндө маалымат бере аласызбы? Эми бул негизи темалар менин темам эмес. Бүгүнкү темага эч кандай тиешеси жок. Бирок беришинче айтып берейин. Импакт фактор деген дагы бир маанилүү нерсе бар бул Scopus Web of Science'терде. Бул жанагындай таасир этүү күчү дегенди билдирет да. Сиздин бир макалаңыз чыкты Scopus'ка, Анан ошону деп, 1 жылда канча киши окуду, ссылка берди. Шилтеме көргөздү. 3 жылда канча киши, 5 жылда канча киши. Ошол таасир этүү күчүн өлчөгөн бул импакт фактору. Ал эми импакт фактор бул оңой менен көтөрүлбөйт. Манас университети журналы азыр Scopus'ка кире элек, Web of Science'га дагы кире элек. Ал эми Scopus менен Web of Science'га киргендердин дагы импакт фактору төмөн болгондор аябагандай толтура. Көрдүңүздөр, бул өзү чоң процесс да. Онор 9 лайт колун көтөрүп турат. Суроо бериңиз. Саламатсызбы?
мен кайрадан байланышып атам сиздерге. Мен бир сунушум бар эле макалага, бул темага туура келеби келбейби билбейм да. Азыр дүйнө жүзүндө ар түрдүү өлкөдө иштеп окуп жаткан коллегаларыма айтып коеюн дедим эле. Кыргыз тилинин адабиятын, кыргыз тилинде жазылган макала китептердин санын көбөйтүү үчүн сизден суранычым, жазган макалаларыңызды, жазган илимий иштериңизди, доктордук, магистрдык иштериңиздерди сураныч кыргыз тилине которуп, улуттук китепканада жер алуусун каалайм. Себеби дегенде, мен айылдан келгенмин. Айылдан келип Бишкекте биринчи ошол 96-жылдары окуп атканда аябай кыйналгам орус тилинен. Бүт эмелер орусча жана англисче, ошон үчүн кыргызча кандай эже экенсиз. Кандай? Видеоңузду көрүп коңузчу, сизде кандай эже экенсиз көрөлүп, аябай кандай патриот экенсиз. Азыр даяр эмесмин, бирок кийинки киргенде даяр болуп келген. Азыр мен кокустан кирип калдым да, кечиресиздер. Ошол сураныч баардыгыбызда кыргыз тилди көтөрөлү. Мына ушул онлайн университет кыргыз тилде болгон үчүн мен аябай ыраазы болуп атам. Себеби дегенде кыргыз тилди биз негедир көтөрбөй атабыз да. Бир кыргыз башка тилди үйрөнүп алганда эле сразу эле ошол тилден баштайт да. Кыргыз тилди экинчи группадагы же ылдыйкы группадагы тил катары көрүп калдык да. Сураныч кыргыз тилди көтөрөйлү. Кайсы өлкөгө барып ар ким өзүнүн тилинде гана сүйлөйт. Францияга бардым, Франция только француз нан алып атканда эле мен англисче сүйлөсөм, мага француз жооп берди. Французча билем, бирок мен атайлап французча сүйлөбөй, англисче сурадым да. Ошого, пожалуйста, сураныч сиздерден кыргыз тилин көтөрөйлү. Анан мен дагы дипломдук работамды кыргызча котороюн деп атам. Кыргызстанда китеп чыгарган эмелер барбы? Китеп катары чыгарайын деп атам. Кайсы китеп чыгаруучу эмелерди мага сунуштайсыз? Агай, сиз Кыргызстанда жашап иштеп аткан бир коллегам катары. Ал боюнча басмаканага иштеген бирөөгө айлашсаңыз болот эле. Мен билбейт экенмин. Кечирип коюңуз. Билбейсизби? Сен китеп катары чыксын, китепте болуп калсын дегеним да. Себеби дегендечи, ошончо иш жаздык депчи. Ооба. Рахмат эже, бул сурооңузга мен жооп берип кетсем, онлайн университет платформасынын жакында сайты ачылат, веб-сайты. Ошол сайтка бүт Кыргызстан боюнча чыккан илимий изилдөө макалаларын, ушундай импакт фактору жогору журналдарга, ошолордун англисчесин да, орусчасын дагы, кыргызчасын дагы коюп бир каталог уюштуралы деп атабыз. Буюрса ошол сайт өзүнчө бир коллекция болуп калат, каталог болуп калат. Кыргызстандын илимий изилдөөлөрүнүн импакт факторго кирген. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Анда бул жөнүндө жаңы келген студенттерге, бүт Кыргызстандагы студенттерге билдиришиңиз керек да, бардыгы мындан пайдалансын, билбей жүрө бериши мүмкүн аларчы. Ооба, анын сыртында албетте сиздердин жардамыңыздар менен угузабыз. Биз бардык университеттерге барып презентация да жасайбыз. Анан илимий изилдөө лабораториябыздын интервьюлар сериясы башталды. Ал жакта интервьюлар ошо Кыргызстан жөнүндө жазган илимий макала, илимий эмгектерин авторлор келип айтып беришет. Эмне жөнүндө жазды, кандай, ошонун баарын кыргызча айтып беришет. Бул сериядагы 1 жыл, 2 жыл, канча көп жыл боюнча уланмакчы буюрса. Рахмат, рахмат. Рахмат. СМ деген кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Ооба, бар, мен жана да чыккан болчумун. Мен айта тургам, жана сиз азыр айтканыңызга аябай кошулам. Мисалы мондай кылсак болобу дейм да, Кыргызстанда чыккан өзүбүздүн кыргыз тилдүү журналдарды, мисалы ар бир университеттерден, ар бир мисалы үчүн КАОнукун, академияныкын бүт баарын биргелештирип, бир сайт кылып, анан ошол жерден рейтинг чыгарса, мисалы үчүнчү, кимисин канча жолу ачып окуду, же болбосо кимин канча алды депчи. Ошондо билинет да, жана кайсы макала күчтүү экен, ким кайсы макаланы көп ачып окуй турган болчосо, ошодон анан ошодо мисалы бизде макаланы жана жогоруда да айтып атканда, макалага балл берилеби, балл берилбейт, аз балл берилет деген бизде бир мондой коркунуч бар да, могу аспиранттардан изилдөөчүлүк жанагы окумуштууларда же болбосо бир университетте иштегенде дагы баягы балл топтоо болганда макаланын качествосуна же болбосо немесине көп көңүл бурулбай калган. Жанагы жерде мисалы мен макаламды эптеп берейин, тияктан чыксын, мен балл алып калайын депчи. Ошол коркунуч бар жанагы аспиранттарда, магистрларда. Биз буну ошол сиз айтып аткан жанагы чогуу эгерде чыгара турган болчусок жанагы сайтка, эми бул сунуш катары,
ошол жерден эгерде кимдин рейтинги мисалы белгилүү бир убакытта периоддо рейтинг жогору чыккан болчусу ошол жерге карап туруп анан коэффициент менен балл берилсе деген бир сунушта киргизсе болобу деп ойлойм да. Жана илимий изилдөөлөрдө ошондо бир жанагы чыныгы сапатты билебиз. Жанагы жердечи ким канчалык адам көп колдонсо, значит сапаттуу и баллы да жогору болот. Азыр бизде моундай болуп атпайбы? Бир журналга макала берип атасың, сапатсызбы, сапаттуу бирдей эле балл алып атат да. Мындайча айтканда ортодо адилетсиздик болуп атат. Бактыбек агайга чоң рахмат. Аябай сонун болуп көп пайдаландык. Баарыңызга чоң рахмат. Ким бул агайга мен мындай айтат болчумун да. Мен Мурат Садир, Марат эмес, Мурат Садир. Садир. СМ деп тургандан биз СМ агай деп айтайын деп атпаймыз. Агай бул мындай да, давайте мында. Айгүл Исамединова деген чоң кыз, сиз Марат агай, сиз анан да ким дагы бир-эки эже агайлар жакшы сунуш айтты да. Мындай чындап эле күйүп бышкан киши катарчы келди анда. Мындан кийин бизге бияка немеге жазыңыздар, WhatsApp номериңиздерди. Группа түзөлө дагы бир жанагындай кыргыз тилинде ушундай жаңы форматтагы макалаларды чыгарган журнал боюнча бир түзөлү, команда түзөлү. Ким каалай турган болсо мен буга кирем, убактымды бөлөм, иштешем сиздер менен десеңиздер, давайте бизге жазыңыздар, онлайн университеттин жанагы WhatsApp группасына жазыңыздар. Мен жанагы сунушка макулмун, иштешем, именно жазыңыздар. Кыргыз тилиндеги ушундай жаңы форматтагы макалаларды чыгаруу боюнча журнал түзүүгө мен макулмун, мен кошо иштешем, колумдан келсе жардам берем десеңиздер, каалы бизге жазыңыздар. Топтойбуз, команданы түзөбүз, бирөөңүздөрдү башчы шайлайбыз, зам болобуз, иштейбиз, эмнеге болбосун. Көрөлүчү чындап эле канчалык патриотсуздар. Албетте айткан оңой, көрөлү иште кандайсыздар. Рахмат. Рахмат чоң. Андай эмесе жана сунуш айткан агай эжелер, мен азыр WhatsApp'ты жазып коеюн, номерди кайрадан бул жерге, чатка. Ушул номер менен байланышсаңыздар, биз демилгечи топ түзүп, илимий изилдөөлөр боюнча, Бактыбек айткан сунуш боюнча иштешели. Мен мына жазып койдум. Бегимай Надирбек кызы кол чаап атат, колдоп, Назгүл да колдоп атат. Колдогондор көп болуп атат. Анда келгиле бир демилгечи топ түзүп, ошондой журнал, каталог ачалы. Мен кичинекей Айкал эже да кол чаап атат. Кичинекей кыздырма айтып коеюн. Эгер ушундай команда түзө турган болсоңуздар, жоопкерчилик менен, чечкиндүүлүк менен ушул команданын ичинде болом. Өзүмдүн колумдан келишинче жардам жасайм деп турган болсоңуздар, команда түзүп туруп, такташып туруп, журнал ача турган болсок, ачалсак, жол жобосун билип баарын үйрөнүп, анда биз аны бир жылдын ичинде рынокко киргизишибиз керек. Азыр рынокко кирген журналдын баары платный. Бетине 100 сом төлөйт экенсиздер. Көрдүңүздөрбү? Биз да ошондой форматка жетебиз. Бул биринчиси. Жакынкы 5 жылда биз жанагындай керек болсо платный негиздеги Скопуска киргенге жетишебиз. Тийиштүү эмне болсо баарын жазайбыз. Болбойт деген эч бир нерсе жок. Сөзсүз бир жеринде ыгы бар, мен бул ушундай ишенем. Менин атым Бурулкан, сунушту мен баштадым, колдойм дейт. Жана Онор Тогузлайттан сүйлөгөн эже, Бурулкан эже. Тиги онлайн университеттин WhatsApp группасына жазыңыздар өзүнчө. Мен буга кирүүгө макулмун деңиздер, биз сүйүнүп кабыл алабыз. Керек болсо 40 киши болсун, 50 киши болсун, эң соңу. Ооба. Роза Нусупова жазып атат, колдойбуз дейт. Мери Мартышева колдойбуз дейт. Колдойм. Борова колдойм дейт. Ырыс Сагынбек колдойм дейт. Рахат Алишева, оптимисттик мотивацияңызга рахмат дейт. Жамал Папиева УЦАдан жазып атат, колдойбуз деп. Мына ондон ашык адам уже демилгечи топ болду окшойт. Чындап эле бизде мен негизи статьяларымды орусча жазам да.
Анан эми кыргызча жазып бир байкап көрүш керек экен. Же которуш керек статьялардычы. Кызыктуу. Эгер эмнеге болбосун, макаланын негизги максаты чыккан макалалардын, то есть журналдын максаты чыккан макалалардын 75% кыргызча, 25% башка тилдерде деп койсо деле болот. Анда жакшы болот анда. Бирок биз баары бир деле биздин WhatsApp группага өзүңүздөрдүн жазышыңыздарды күтөбүз. Бияктан мен деп кирген киши көп болушу мүмкүн. Туура. Бекмурза Зулуев жазып атат, колдойбуз дейт. Бул албетте абдан мааниге ээ. Ошол илимий макалалар бизде кайсы журналдарда чыгып атат, ал элге канчалык жеткиликтүү? Мына илимий изилдөөчүлөр айтып калат го, тамашалап, биз бири-бирибизге эле жазабыз деп, бири-бирибиз үчүн эле, бири-бирибиздин макалаларыбызды бири-бирибиз окуп эле жүрөрүбүз, элдерге жетпейт деп. Ошо онлайн университеттин максаты илимий изилдөө макалаларды, китептерди элге жеткирүү. Жөн эле чаң басып полкада тура бербестен же бириңердин макалаңарды бириңер окуп жүрө бербестен элге жеткирүү болуп саналат. Ошондуктан журнал ачылса кыргыз тилинде, кыргыз тилин илимдин тили кылуу биздин максатыбыз, онлайн университеттин максаты. Качанга чейин орусча жазып жүрө беребиз. Ошондуктан кыргыз тилин дагы илимдин тили кылып сүйлөтүшүбүз керек. Кичинекей кыздырма айтайын дедим да. Мындай силерге жөн гана сурайын дедим да. Учурда аябагандай уже Кыргызстанга жайылып эле калды. APA стиль, APA формат деген. Канча киши муну билет? Билгендер кол көтөрсө болобу? APA стилди мен билем, уккам деп. APA style да, англисчеси. APA style. Мен билем деп кол көтөргөндөр барбы? Кол көтөрүп койсоңуздар билгендер. Гүлзада Саналиева билем. Жамал Утсадан мен билем дейм. Жамал бир дагы. Гүлзада Станалиева Манастан жазып атат, билем дейт. Гүлзада Станалиева 2. Мына башка жок. Мына карасаңыздар, мына эң эле жөнөкөй жыйынтык. APA стиль, APA формат деген жаңы стиль, бул жанагы макалада шилтеме берүү ыкмасы жаңы форматтагы. Мунун Кыргызстанга киргенине бирок баарын эмес, бул көп эле болду. Мен 2011-жылы ошол жайкы мектепте жүргөндө ошол жактан үйрөтүшкөн мага кантип берилеринчи. Көбүңүздөр муну уга элек экенсиздер. Эмнеге болбосун жаңы бир журнал ачып туруп ошол APA форматта, же болбосо APA эмес, ASA деген формат бар, Турабиян деген стиль бар, Гарвард стиль деген, анын 6-7 түрү бар. Чикагода бар, Чикаго стайл. Ошол жаңы стилдеги шилтемеме берүү менен, жаңы стилдеги аргументацияны койдурууну булар кылганга эмнеге болбосун? Булардын баары автоматтан кылынган нерселер да. Буларга биз качан биз кошо кубалап жетип, жулкулдатып, биз нары сүйрөп кетебиз. Көрдүңүздөрбү? Биз кыла турган көп ишибиз бар окшойт. Уже коркуп баштады болсо, койго кирбей койгон чаяка ишке окшойт деп. Жок, дагы бир вебинар өтүш керек ушул тема боюнча. Албетте биздин вебинарлар сериясы уланууда. Бактыбектин 4-чү вебинары. Дагы 2 вебинарын калды, Бактыбек, дагы же бирөө калдыбы? Андан кийин бирөө калды. 4-5 семинар берсе болот, бирок убакыттын тардыгы болуп атат да. Ооба. Билем ошол менен. Ооба. Буюрса жайында июль айында онлайн университеттин илимий изилдөөлөр лабораториясынын жайкы мектеби ачылат. Илимий изилдөө усулдары деп. Ошол жакта да Бактыбек да сабак берет. Жана Scopus Web of Science, SSGI ошолорго макалалары чыккан биздин алдыңкы мугалимдерибиз дагы тажрыйбасы менен бөлүшөт. Жайкы мектепке катышканга аракет жасаңыздар. Бул жакта Назгүл Айылчиева жазып атат. Бакыт Байке дейт. Азыр. Жаш изилдөөчүлөрдүн жазып жаткан макалаларын текшерип бергенге мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Себеби кээ бир изилдөөчүлөрдүн илимий жетекчилери жок иштеп жатат дейт. Ушул боюнча мен айтат болчумун.
Ошо онлайн университетте өткөндө айтып сүйлөшүп бир аз талкуулаган элек да, мен да ошондо бар болчумун. Илимий иштерге жетекчилик кылуу боюнча дагы бир күзүндө бир иш-чара баштоосу мүмкүн, элдер ошондойбу? Илимий иштерге бакалаврдык илимий ишке жетекчилик кылуу, эми мындай эми толугу менен жетекчилик кылбайт албетте. Бирок тийиштүү учурда тийиштүү теориялык, методологиялык маалыматтарды берүү. Магистрдик иштерге, ал эми кандидатка болбойт болуш керек. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча билбейм, айта албайм. Убакытты карашыбыз керек. Ооба, эгер жайкы мектепке катышып калсаңыз, өзүңүздүн макалаңызды көтөрүп келесиз. Ал макаланын үстүндө мугалимдер иштеп, аны редакция кылып, багыт көрсөтүп, усулдарды үйрөткөнгө, теориялык өзөгүн түзгөнгө жардам берет. Ошол жакта досконально иштейбиз да, ар бир катышуучунун макаласынын үстүндө. Практикалык сабак болот. Бул жакта 10-9 слайд эже жазып атат, бурулкан эже. Ар журналдын өзүнүн жазуу куралы бар дейт. Роза Нусупова жазып атат, тескерисинче ошол стилдин баардыгын үйрөнүүгө жардам кылууңарды сурайбыз дейт. Жана APA стайлдарды айтып атат окшойт эже. Алар ушундай оңой система, ушундай оңой, анан ушундай бир приятный бир иштер, муну үйрөнүш керек. Эгер сурооңуздар жок болсо, анда микрофонуңуздарды ачып, кол чаап койсок, биздин бүгүнкү вебинардын спикерине, Бактыбек Исаковго. Рахмат. Рахмат чоң. Убактыңызды бөлүп бизге. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат сиздерге да.